Алдыдагы парламенттик шайлоого ат салышкан саясий партиялар үгүт иштерине миллиондогон долларларды коротот деген божомолдор айтылууда. Расмий түрдө бул өнөктүк 4-сентябрда башталат деп жарыяланганына карабай, айрым партиялар үгүт иштерин азыртадан тымызын жүргүзүп жатканы тууралуу маалыматтар бар. Себеби эл саясатчылардын убадаларды аткараарына ишеним артпагандыктан берген жардамына жараша добуш берип көнүп калышкан. Муну түшүнгөн айрым саясий бирикмелер элеттиктерге айыл чарба техникасын белек кылса, кээси элге акысыз концерттерди уюштурууда. Ырчылар бир жолку аткарылган чыгармасына 15 000 сомдон $1000 чейин алышат. Ошентип отуруп, ар бир партиянын чыгымы белгиленген чектен ашып кетиши ыктымал деген божомолдор бар. Бул өнөктүктү өз алдынча көзөмөлдөгөн көз карандысыз эксперттер ар бир добуштун баасы $100 чыгаарын эсептеп чыгышкан. Жылына биз 1,5 миллион шайлоочу келчү да. Быйыл эми биометрия киргизгенден кийин эми 1 миллион 200 000 шайлоочулар келет. Ар бир шайлоочуга ошонун баасын эсептеп чыктык. $100 болот экен. Ошон үчүн $100 1 миллион 200-ке көбөйтсө, бул ушу анан кийин сомго которсо 7 миллиард сомдон ашып кетет экен да. Бул акча ошол үгүт иштерине, агитаторлорго, штаб, жана башка гезит, телевидение, жана башкаларга. Анын үстүнө шайлоого аттанган партия күрөө катары 5 миллион сом төлөөгө тийиш. Бул чыгымдарды акташ үчүн партиялар депутаттык мандаттын наркын кескин жогорулатты деген маалыматтар бар. Буга чейинки шайлоолордо депутаттык мандаттын наркы $500 000 болгонун айрым эл өкүлдөрү жашырбай эле айтып жүрүшкөн. Быйыл партиялык тизмедеги алдыңкы 10 орундун ар бири 1 миллионго чейин жетип жатыптыр. Ар бир кандидат ошол партиянын үгүт ишине жардам бербесе, үгүт иштерин партия өткөрө албай жатат, өткөрө албай калат. Программаларын, өздөрүнүн максаттарын, өздөрүнүн эмесин элге жеткизе албай калат. Ошон үчүн албетте партиялык взносторго булар кошуш керек да. Анан бүгүнкү күндө биринчи 10 местага $500 000, $1 миллион чейин баасы жетти. Бирок минтип мандат сатуу жана шайлоочулардын добушун белекке сатып алуу мыйзам тарабынан тыюу салынат. Ал эми ар бир партиянын үгүт иштерине коротулган каражаты 500 миллион сомдон ашпоого тийиш. Шайлоо фонддорунун каражаттары кандай жумшалыш керек? Бул шайлоодогу уюштуруу иш-чараларына жумшалыш керек. Шайлоо менен түздөн түз байланышып иш аткарып аткан адамдарга акча төлөөгө жумшалыш керек. Андан тышкары өздөрүнүн транспорттук же болбосо жанагындай иш сапарларынын чыгымдарынан, кеңсе товарларынын чыгымдарына төлөнсө болот. Андан тышкары негизи башка бир жумуштарды аткарабыз деп эгерде бир келишим түзбөй туруп аткарса, бул туура эмес болуп калат. Бардык нерсе ошо шайлоо фонддоруна каражат аркылуу гана, келишимдер аркылуу документалдуу түрдө түзүлүш керек. Каражатты чектен тыш жана максатсыз багыттарга короткон партия шайлоо жарышынан четтетилиши ыктымал. Борбордук шайлоо комиссиясында партиялардын эсеп жотун тыкыр көзөмөлдөй турган атайын жумушчу топ түзүлгөнү айтылууда. Анын курамына 7 адам кирген. Бирок жумушчу топтун мүчөлөрү үгүт иштерине тымызын коротулган каражаттарды толук көзөмөлдөй аларынан күмө санагандар көп. Мындай фактынын бети ачылган күндө деле аны далилдөө кыйынга турат дешет эксперттер. Мээрим Ташыбекова, Алтын Каныбек уулу, НТС.